Искусство элге кызмат өтөшү шарт. Маданияттагы маанилүү маселелер, комоктуу ойлор. Бүгүн кечте. Арыбаңыздар, урматтуу радио кармандар, Кыргыз радиосунун уктурууларын Дүйнө өмүр аттуу программабыз менен улантабыз. Бүгүнкү берүүбүздө 90 жаш Кутман Куракка келип, дөөлөттүү карылыкта өмүр сүрүп, илимди багындырган Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, 3-чү даражадагы Манас орденинин кавалери Апас Бакирович Бакиров менен баарлашабыз. Микрофондо Назира Абдукаимова. Академик Апас Бакирович менен таанышып, маектешүү үчүн Бишкектин чок ортосунда жайгашкан үйүнө бардым. Апас Бакирович уулу экөө тосуп алышты. Апас агай таяк таянган эле болбосо, баскан турганы шайдоот, акыл эси тунук, сырткы турпатынан деле чарчап чаалыккан карыянын келбетин көрбөйсүң. Агай экөөбүз конок бөлмөсүнө киргенибизде Апас Бакировичтин портрети, сыйлыктары, анан кооз башкача таштар бөлмөнү кооздоп турат экен. Агай менен таанышып, ал жай сурашкандан кийин маегибизди баштап калдык. Албетте, кыргыздарда так илимге, табигый илимдерге кичинесинен кызыккандар аз. Биз тоолуу өлкө болгонубуз менен минтип тоо ташты изилдеп, терең түшүнүк алгандар деле саналуу. Анан калса элге көп тааныш эмес геология илиминин болгондо дагы тоо тектердин метаморфизмин, физикалык жана химиялык жактан өзгөрүшүн изилдеп, биринчилерден болуп метаморфизм менен тектоника кубулуштарынын байланышын аныктаган 90 жаштагы академик менен маектешүү мага бир чети сыймык болсо, бир чети чоочулатып турду. Себеби бул илимди мен түшүнбөсөм, билбесем, анан академикке кандай суроо берип, анын илимий жетишкендиктерин кантип ачып бере алам деп кооптонуп турдум. Бирок мени жубаткан бир жагдай Апас Бакировичтин аңгеме, фантастикалык чыгарма жазып, обоң күү чыгарып, ырдап, комуз черткен чыгармачылыгы болду. Маекти мен Апас агайдын бала чагы жөнүндө суроодон баштадым. Себеби адамдын адам болуп калыптанышы, бир нерсеге кызыгып багыт алышы баардыгы бала кезден калыптанып, бала чактан башталат эмеспи? Айтмакчы, Апас Бакирович нарындык болот. Жумгал районундагы Түгөл Сай айылында 1935 жылы 12 февралда жарык дүйнөгө келген. Атасы эрте өтүп кетип, балалыгы согуштун оор жылдарына туш келип, турмуштун кыйынчылыгына кичинесинен бышкан. 1957 жылы Фрунзедеги политехникалык институттун тоо геология факультетин бүтүрүп, ошол эле жылы Кыргыз СССР илимдер академиясынын геология институтунда эмгек жолун баштап, инженерликтен директорлукка чейин жеткен. Эмесе сөздү Апас Бакировичтин өзүнө берейин. Мен бу Жумгал району Түгөл Сай айылында төрөлгөмүн. Мен 1 жашка чыкканда мен атам каза болуп калган экен. Ал мектепке эрте берип калдык деп айтышчу. Мугалимдер дагы кичинекей жаш жетелекте келип калып, келип мектепти уктап атчу деп айтчу. 1-класс, 2-класстан кийин эле биздин үйлө айылдан кетип Кумбел деген шахта бар болчу. Ал жерден алтын казып алчу экен. Кийин вольфрам кенин. Уруш учурунда вольфрам бронь жасаганга абдан керектүү металл болуп, ошол вольфрамды казып ала турган рудник болуп калган экен. Ошол жака кеткен экен. Эми ар кандай себептер болсо керек, мен жакшы билбейм. Уруш учурунда Кашка суу деген, нарын суусунун башында Сары күнгөй деген, Сары күнгөйдүн бир куймасы Кашка суу деген өрөөн бар. Ошол жерде дагы вольфрам кени чыгып, эмне ошол жака кеткен экен. Жакшы дешкен коюп. Мен геолог болуп калганыма дагы ошол рудникте жүргөн мезгил себеп болсо керек. Анткени вольфрам деген металл шейлит деген минералдын ичинде болот. Шейлит өзү өң ар кандай болот, ак, көк, сары, кызыл болуп кетет. Бирок жана кварц, кальций, полиошпат дегендер окшош. Бирок баарынан башкача болуп турат. Ошону эл терип алып, сыратылдеп койчу, үйлөрүнчө өткөрүшчү мамлекетке. Шейлитке өзүнчө акча берчү. Рубль эмес, бон деп койчу. Ал бонго рубльге келбеген товарлар келчү. Продуктовый, промышленный товарлар. Кийим, кече сатылчу да. Ошон үчүн бон абдан баалуу болчу. Берки сомго рубльге караганда. Талаадан шейлит терип келип, өткөрүп, бон алып жашашыбыз.
Мен де ошолорго калсам талага чыгып таштардан ошо шейлиттерчимин. Кийин шейлиттергенге абдан көнүп алып алыстан эле тааныш болуп калдым. Шахтада иштеген кишилер шейлит бай жерден таштарды чогултуп коюп, сыртка чыгып бир төгүп коюп, рабочилар жумуштан кийин келип бай жерде шейлиттерин терип чогултуп алышчу. Башка кишилер жол атчу эмес, рабочилар өзлөрү. Мен бер жактан карап турчумун. Ама кишилер шейлит деген колуна карап немет турган, бул эмес экен деп ыргытып жиберчү башка таштар. Мен барып баса калчумун. О жерин Оспол каяктан тааныйт деп мен ушу алыстан таанагандай болуп калдым да шейлит дегенди. Мен дагы баягы немеге кызыгып бир күнү жалгыз эле чыгыптырмын. Шахтанын оозунда отуруп эч ким жок. Таштар чогултуп алып чагып атсам, бир топ эле кишилер келип калды. Геологтор экен, уруш бүтүп калган кездерде болуш керек. Кийин билдим, геологтор чогулуп алып, жакшы изилдеген кенди барып көрүп, түзүлүшүн, жайланышын изилдеп көрүшүн сабак алышат да. Ошолор келип калышты. Мени көрүп таң калып калышты. Эмне отурду бала деп. Аянды кыздар да бар, эркектер да бар. Эмне кылып атасың? Шейлит чогултуп атам. Тааныйсың шейлитти? Тааныйм. Кана көргөзчү мен эки жагыңа көргөзүп, тоонун боорунда да бар шейлит деп, көргөзүп бердим. Ага, жакшы бала экенсиң. Сен геолог болушуң керек деп. Ошондон кийин мен геолог болушум керек деген эң сөп пайда болду да. Анын жайында ушу уруштан кийинки учур экен. Биздин айылдын ылдый жагына бир чатырлар тигилип калды. Геологтор деген кызыгып бардым. Барсам бир кыз чогултуп келген таштарын жайып коюп, бизде камеральный работа деп коет. Жыйып келген таштарды 2-3 күндөн кийин барган сорттоп, жакшыларын алып калып, жарабагандарын ыргытып, документация кылып, ошентет да ирет келтирет. Камералка, ошол камералка кылып отурган кыз экен. Апаман дагы бир 3 литрлик каймак алып алгам, берейин деп. Нефсем жакшы көрүп калды, неметип. Геология деген кызык. Бул тоон боорунда Акиташтын катмарлары чыгып жаткан экен. Ошолорду көрөсүм, бир кезде ушул жер деңиздин түбү болгон. Ошол деңиз түбүндө жашаган жаныбарлар болгон. Ошол жаныбарлардын калдыгы мына деп Акиташтын сыңган ичинде жаныбардын калдыктары бар экен. Ошолорду көргөзүп, кийин тоо пайда болуп, жердин астынан магма деген чыгып келип, кенди пайда кылган. Деп ушуну мага бир жомок катарында эле сезилди. Кийин көз алдыма бир кезде ушул жер деңиздин түбү болсо, аны көтөрүлүп чыккан экен деп ушундай геология өзүмө ушундан бир кызыгып калгам. Кийин 10 класс бүткөндө менде мындай тандоо болгон жок. Түз эле геологияга барам деп геология келдим. Политехникалык институт ачылып калды беле бизде? Мен 52-жылы Дөөрбөлжүн деген, азыр Баятова деген Акталанын райондук борборунда ошол жактан окуп, МГУга геология факультетине кирейин деп арыз бергенмин. МГУга орун болбой калды. 3 эле орун экен, аякы башка кишилер алып, 3 менен окуган балдар өтүп кетишти. Мен сабактарым жылаң 5 болчу. Бул биздин университетте. Ошондо 2-жылы болгон экен, геология географический факультет болуп. География факультетинин ичинде геология бөлүмү болуп ачылган экен. Улуттук, азыркы улуттук университетте. Ошого келип геология бөлүмүнө кирип калдым. Кийин мен 3-курста окуп жүргөн кезде Фрунзелик политехникалык институт ачылып, геология бөлүмүн бүт ошо политехникага которуп жиберди. Горно геологический факультет болуп. Азыр өзүнчө институт болуп, Асан Алиев атындагы Тоген институт болуп жүрөт. Фрунзедеги политехникий институт бүтүп калдым. Анан аспирантурага кеттиңиз. Окуп бүтүп атканда Академия науктун геология институтунан бир киши келип, Валерий Ильич Королёв деген бизге сабак берип калды. Ичинен тандап, 3-4 баланы мага келесиңер, мага иштейсиңер деп, өзү ошол институтта иштечү экен. Хоздоговор иш алып, бир партиянын ишин, геологторду толтуруш керек экен, ошо биз менен толтуруп. Институт бүткөндө эле Академия геология институтуна келип калып, ошону иштеп калдык. Аспирантурага деле өткөнүм жок. Кийин ошо бойдон эле ошол дегенде геолог, минералог болуп, анан кийин младший научный сотрудник болуп, ошону жүрөм. Младший научный сотрудники аспирантура өтүүгө кажети жок экен. Аспирант иштеген иштин баарын ошону жасай бересиң. Бизге ошол чет тилден, философиядан сабак беришчү, кадимкидей эле ошол аспиранттардай эле. Ошону жүрүп, аспиранты жок эле өтүп кеттим. Кандидатский диссертация жактадым, андан кийин докторский жактадым. Ошентип илимге сүңгүп кирип кеттиңиз. Сиздердики практикалык иште
көбүнчө тоолорго изилдеп кетесиздер. Анан сиздин ошо Ысык көлдөгү 3 кошкон калай экенин ачканыңыз айтылат. Таластагы бала чычкан, кичи кайыңды ванадийлүү титан магнетит кендери дейт. Эми буну биз жакшы түшүнбөйбүз, бирок ушундай бир ачылыштар жасаган экенсиз да. Ооба. Эми менин негизги багытым теориялык геология болуп калды. Бирок ал дегенде жана сиз айткандай практический иштер жасадык да. 3 кошкон кен ачылганы мындай болуп калды. Мен анда 3-чү курстан кийинки производственный практикага барып калдым. Мени поисковый отряд деп коет, кийин иштей турган партиянын ичинде ушундай отряд бар. Партиянын ичинде съемочный деп коет, карта түзө турган. Теориялык жагынан жакшы такшалган кишилер бар да. Анан поисковый отряд алар кийин иштей турган. Ошол отрядка мен кирип калдым. Анан милдет сайлардан, суулардын ичинде жаткан таштардан алып чыгып, аны жууп, оор минералдар ошол лоток деп коет. Лотокко салып жууганда жеңил таштар суу менен агып түшүп кетет. Оор таштар лотоктун түбүндө калып калат. Ошону алып изилдейт. Ошонун ичинде жанагы пайдалуу кендер болот да. Көпчүлүк металлдардын минералдары оор болот. Ошон үчүн тиги лотоктун аксынын ичинде калып калат. Жетекчим айтчу, жакшы поисковик болуш үчүн сен ушул лотокту жууганды жакшы үйрөн. Демек убактын кетирбе, болгон убактын баарын ошол лотокту жууганга кетир дешчү да. Мен таладан иштеп келип, колум бошо калганда эле сайга кирип эле жууп атчумун. Жайында 3 кошкон деген жерге келип калдык. Чатырларды тигип, баарыбыз бошоп бүткөндөн кийин геологдор бирөө китеп окуду, бирөө кирин жууду. Ошентип кетишти. Мен лотокту алып кумду жууганга кирдим сайдын ичине. Жуусам эле лотоктун теңине келип эле бөксөрбөйт да акыры. Көпкө отурдум. Отрядтын начальниги келди, эмне көпкө отурасың? Мага жетекчи болуп жүргөн киши да. Эмне болду деп бөксөрбөй атат. Ан келип карап эле чатырдан чуркуп кетти. Цинковая пластинка, соляная кислота деген бар. Ошонун үстүнө реакция жасаса, калай, цинк, станым, станым калай да. Ошол минерал экен. Калайдын жалтырап чыккан эмеси көрүнүп калды. Бул кассерит деген кен ушул. Аңчок өзү алып жууду. Күн батып кетти. Эртең мен мындай кылчумун. Чатырдын ичинде көп киши жатабыз. Четине жатып алып эртең чатырдын этегин түрүп, эрте жайында саат 5-те таң атып калат. Китеп окучумун. Ошону китеп окуп атсам эле киши туруп жүрүптүр. Ой, сен уктай элексиң, ойгосуң? Ооба. Тур, барып аттарды алып кел. Деп эле мен аттарга жиберди. Кайра келсем тамак даярдап коюптур, давай кеттик. Деп анан кийин сайларды кыдырып, пробаларды жууп жөнөдүк. Көтөрүп келип, сайга келип жууп, кастер бар экен. Дагы өдө кетели деп өз жагынан дагы таштарды, кумдарды баштыктарга салып 5-6 баштык болгонун өңөрүп келип, сууга жууп, анан бир саат 4 жөндөрдө өз жакта кастер жок болуп калды. Кастер бүттү. Өз жакта жок, ылдый жакта. Деп отуруп анан тамактанбаптырбыз. Кызы менен жүрүп отуруп. Анан тамактан отуруп анан киши айтып калды. Киши мурун бир топ кендерди ачып жүргөн киши болчу. Бир топ барып калган киши. Көрдүңбү тетиги жерди? Ооба. Ал эмне? Билбейм. Бияктан бир жер чуңкур жер бар. Чуңкур жер тиякта болсо, ошол чуңкур жерден алган таштар бар. Баартың чөп болуп өсүп калган, бияда жашыл, тиягы жашыл. Бирок тияктан чуңкурап, бияк дүмпөйүп турган көрүнүп турат да. Древний горный выработка деген ушул. Тияктан алган, тиякка төккөн. Уш жерде кем болуш керек. Давай касып көрөлү деп казып көрсөк, балка болуп эстеметпейт. Рабочийди алып кел. Ошондо жаңы рабочий келген. Ошол кассын. Деп анан лагерге жиберди. Барсам рабочий башы ооруп, жаман кыйналып аткан экен. Башым көтөрө албайт. Болуп туруп кайлоону, ломду, күрөктү алып алып өзүм келдим, ооруп турду. Ошону көбүс кастык, буруп алдык. Анан эртеси алган жерибиздин карап, мен отуруп талкаладым. Жуусам эле кастер чыгып калды. Кастер болду деп анан киши кат жазды жогору жака. 1-2 демаштан кийин эле көп кишилер рабочийлер келип калышты. Рабочийлер биз акча табабыз, иштейбиз деп чыгышат экендер. 25 метрден канаваларга кастырганга көргөзүп бердим. Кийин ошол кен ачылды, разведка жүрдү, запасы жакшы болуп чыкты. Москвадан ГКЗ СССР деп койчу. Государственный комитет по запасам. Ошол жактан бекитчү. 3 кошкон кени деген не болуп, аны ачкан кишилерге биринчи кенди ачкандар деген значок берет. Жакшы да. Ал кийин иштеп научный сотрудник болуп калган кезде кабар келди. Биринчи открытие сен болдуң деп. Гонорар да берет да. Жок, акча эч берчү эмес. Эми бизде андай болчу эмес. Чет элдерде ушу первооткрыватель кен ачылганда бир счет ачат экен. Первооткрывательге какой-то бир долясын 0,1%.
процент чоң да көп. Ошонун багы счетуна которуп турат экен. Ошондойлор бар экенин билем чет элдик жерлерде. Бизде андай болчу эмес. Азыр ал кенди кытайлыктар иштетип атат деп угуп атам. Апас агай, сиздер ушундай иштерге кеткенде айлап кетесиздер да. Ооба. Бир кеткенде канчайга кетесиздер? Биздин академияда анчалык каражат жок. 1 ай, 2 айга ашып кетсе. Мага ушу жакшы болуп калды. Мен жетекчим да мага мамилеси жакшы болчу. Илимий жетекчим академияда. Университеттен окутуп алып келген киши. Өзүбүз жете албай жүргөн жерлерге мени жиберчү дайыма. Мына ошолорго барып, менин темамдагы кийде 4 айга чейин 5 айга чейин акча таап берчү. Мен ошол талаада иштеп жүрө берчүмүн. 2 ай, 1 ай бул өзүнө тийиштүү менчигин сыяктуу ар бир научный сотрудникке тийишелүү убакытта. Анан 3 ай, 4 ай бул сага жакшы көргөндөн берген акчада. Мен темам мындай болуп калды. Бул ат башыда бир токен бар, порода. Таш. Ошол таштын метаморфизмге учураган таш, анын жашы да белгисиз, орду да белгисиз, ошондой. Аны ошо изилдегин деп мага ошону берип калды. Мен аны 1 жыл иштеп келип, Ленинградта институт геохронологии до Кембрия деген институт бар өзүнчө. Кембрийге чейинки эң эле байыркы учурда пайда болгон метаморфизмге учураган тоотектер. Анан ошого бардым. Ленинградский университеттин геология факультети экөөдүн ортосунда байланыш жакшы экен. Ошол университеттен орун берип, 3 ай ошол жакта командировкага жүрүп келдим. Метаморфизм боюнча окуп, ошол жактан билим алып. Аяктан макала жазып, неметип келсем эле, чоң кеминде Ак Түз, Кемин районунда геологиясы абдан татаал экен. Бир партиядан 17 геологду кошуп, абдан күчтүү. Буюрса, ишинин результаты жакшы болбой калды. Ошол иштин начальнигине жакшы сөз болбой, талаш болуп, ошол талашкандардын ичинде менин жетекчим да болуп калды. Ишти браковать этип салышты да. Бүткөндөн кийин мен аябай кызыгып калдым. Ат башты тыштап эле ушул жака кетейин. Мага уруксаат бергин десем эле кыйылып турам, мейл бар деп чоң кеминин геологиясын изилдеп калдым. Изилдеп келгенден жыйынтыгы чоң кеминде риф деген структура болот. Жердин кыртышы дайыма кыймылдап жүрөт. Ажырап кетет, кошулуп кетет, жылышып кетет бири-бири менен. Ошол жер ажырап кеткенде жердин ортосуна бошоп калган жер түшүп кетет. Ошол структураны риф деп коет. Анын ичинде чогулган таштардын, пайдалуу кендердин өзгөчөлүгү да башкача да рифке тиешелүү. Ошо чоң кемин риф боюнча кандидатский диссертация жактадым. Аны жакты мындан ары кандай иш жазсам деп турсам, метаморфизм бүт дүйнө боюнча метаморфизм карта түзүлүп, метаморфизм абдан кызыктуу боло баштады. Анткени ошол кезге чейин тектоника деген илим бар. Геологиянын баарын чогултуп келип, жердин кыймылын, өнүгүшүн изилдей турган илим да. Ошол тектоникага чөкмө тоотектерди, анан жанар тоотек, жердин астынан чыгып келген ысык таштар менен. Ушул экөөнүн 2 группа тоотектердин жардамы менен тектоника восстанавливать этип жүргөн экен да. Анан метаморфизм болсо колдонуучу эмес экен. Эми үчүн метаморфизм колдонулмош керек. Метаморфизм дагы ушул кошумча информация бериш керек. Метаморфизмди тектоника колдоно турган деген иш болуп калды да. Жетекчибиз дагы Хозагордун иш бүткөндөн кийин бир багыт алыш керек болчу. Тектониканы ар түрлүү тараптан изилдеш керек деген темада иш жүргүзүп калды. Ошон үчүн метаморфизм мага тийди. Комплекстердин тектоникалык абалын, тектониканын көрсөткүчү катарында метаморфизм как показать тектоническую обстановку деген темада иш жүргүзүп, докторский диссертациям ошо болуп калды. Ошентип доктор болуп калдым. Борборлук Азия боюнча, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан боюнча метаморфизм алектенген кишилер жок экен. Москва, Ленинград, Новосибирск Советтер Союзу боюнча. Анткени метаморфизм өзү татаалыраак. Сиздин дагы бир жетишкендигиңиз, мыкты өзгөчөлүгүңүз катары бул жана геологиялык карталарды түзгөнүңүз айтылат да. Памирди, Теңир тоону, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан аймактарынан бери ошо геологиялык карталар түзүпсүз го. Жалпы негизги багытым общая региональный геология. Региональный геология деген ошол бир регионду изилдей турган геолог да. Эми рудничный геолог полезен ископаемый деп коет. Бир кенди чыккан жерден ошондон чукуп болгон таштардын кандай жатат ошону изилдеп ошол жердин картасын.
Кичинесинен геологияга кызыккан Апас Бакиров Борбордук Азия аймагындагы тоо тектердин метаморфизмин изилдеп, биринчилерден болуп метаморфизм менен тектоника кубулуштарынын байланышын аныктаган. Теңир тоонун аймактык геологиясына өзгөчө эң байыркы күчтүү өзгөрүүлөргө учураган тоо катмарларынын өзгөчөлүктөрүн изилдеген. Көптөгөн катмарлардын жашын аныктаган, жер кыртышынын тектоникалык түзүлүшүнө, өнүгүш тарыхына жаңы көз караштарды киргизген. Белгисиз болгон сейрек учурай турган минералдарды таап, метаморфизмдин жаңы типтерин бөлгөн. Метаморфизм комплексинин металлогениялык картасын түзүп, аларда учурай турган пайдалуу гендердин прогнозун берген. Ошентип Теңир Тоо, Памир, Казакстан, Өзбекстандын жана Тажикстандын аймактарын камтыган 150дөн ашык илимий эмгектин автору. Апас Бакиров менен маектешип жатып, илим деген ийне менен кудук казгандай демекчи, бүткүл өмүрүн, убактысын илимге арнаган адамдын үй бүлөсү тууралуу дагы билгим келди. Бул багытта дагы маек ортосунда суроолорумду узатып коюп жаттым. Апас Бакирович, сиз ошентип тоо тектерин изилдеп, айлап кеткен учурда үй бүлө бар да, канча жашыңызда үйлөндүңүз? Анан бул үй бүлөгө караганга чама чаркыңыз жетчү беле? Ооба, студент кезимде келинчегим менен таанышып калдым. Мени менен чогуу окуган Шарше деген жигит бар болчу, Кошкорлук. Ошонун карындашы номер 5-ке окууга келген. Биз институтка келгенде ал кыз номер 5-ке 9-класска окууга келген. Анын үйүн сагынат, агасына телефон чалап кандай, үйү менен телефон аркылуу сүйлөшүп, агестерде бир демалыш мурун телеграмма берип, анан кайра телеграмма жооп келип, баланчы саатта, баланчы учурда келип сүйлөшөсүңөр деп поштодон. Ошо почто чогуу барчыбыз, ошо кыз менен ал кыз үй менен апасы менен сүйлөшүп, ыйлап сыктап неметип жүрчү. Ошо кезде таанышып калгам. Кийин ал кыз институтка өттү, университеттин чет тил факультетинде окуп калды. Ошо жерде сүйлөшүп жүрүп, мен институт бүткөндө ал кыз 3-курсту окуп аткан. Ошо үйлөнүшүп алдык. Бүбүсайра Атабектин кызы деген спектакль бар болчу. Атабектин кызы менен Атабектин кызына барып келдим деп балдарга тамаша кылсам, кийин ошого кеңчекти айтып калышат. Бүбүсайра бирок бейшенали эмес. Бүбүсайра Атабек тамаша кылчубуз. Чогуу жүрдүк. А киши ошол институт бүтө электе келип, институт бүткөндө эле балалуу болуп калдык. Мен экспедиция жанагыдай адегенде 1 ай 2 айдан анан кийин кээде 4 айга чейин кетип калчубуз. Үйдүн көпчүлүк түйшүгү ошо кишинин колунда болуп калды. А киши 70 жылдай чогуу жашады. Былтыр ушу ноябрдын 15-инде уктаган бойдон ал жерде телевизор көрүп отурган экен, ошол бойдон уктаган бойдон өтүп кетти. Арты кайрылуу болсун. Канча балаңыздар бар? Канча небере? 6 балабыз бар. 5 эркек, 1 кыз. 11 неберебиз бар. 10 чөбөрөбүз бар. Бул үйгө батпай калабыз. Азыркыга чейин балдар аман эсен болсо экен, бактылуу болсо экен, өмүр болсо экен деп. Алар күлсө жыргап калабыз. Кабактар бүркөлсө биз согуу бүтөр бүркөлүп калабыз, ушундай. Ушунча жыл чогуу жашап жүрүп, анан байбишеңиздин өтүп кеткени аябай оор жоготуу болуптур да. Ушул жашта байбишеден айрылуу жаман болуш керек. Ооба. Эми жанача жүргөндөй эле сезилем. Мен күтүп тургандай эле тиякта. Кээде түн ичинде жаным жатат деп ойлойм, болбой калат. Бирок ошо байбичеңиздин сизге шарт түзүп берип, сизге жакшы мүмкүнчүлүк берген үчүн сиз ушундай илимдин бийик даражасына жетип атасыз да. Ооба. Эми байбиче мага жакшы шарт түзүп берип, ошол бир көрүнүшүм деп коеюн. Балдарым кийин айтып жалышат. Балдар мен демалыш күндөрдө бош учурларда отуруп, мага үстүмө балдарды киргизчүмөс экен. Балдар менен ызчуу болуп, каткырып күлүп неметкенде мен келип, алар менен кошо ойноп неметкен кайра кирип кетчү экен. Кийин айтып кеп кылып калышат. Биз менен иштеген бир кеш Михаил Данилович деген доктор наук киши болчу. Академия наукунун дачасы бар болчу, бар дагы. Анан ошо киши биздин огородун жанынан өтүп баратса, ошо Бүбүсайра эшикте иштеп жүрөт дейт. Апас Бакирович каякта? Ойлонуп атат дептир. Үйдө жатат. Мен кирсем, мен уктап атыпмын. Үйгө кирсе. Ошол деле бир эс алып алсын, уктап алсын деп өзү иштеп, башка улуттагылар
орыстар таң қалса керек. Негізі еркек кішілер іштеп, аялдар есалады да. Мен тетіресінше, маға ушында шарт түскенге әрекет қылған кіші екен да. Апас агай, сиз ушу илим эле жагы эмес, сизде чыгармачылыктагы жактан өзүңүз колуңузга калем алып ыр жазган, аңгеме жазган учурларыңыз болуптур. Анан ушу экспедицияга чыкканда да комузуңузду кошо ала жүрүп, комуз чертип, оон чыгарып, күү чыгарган учурларыңыз да болуптур да. Бул жанагы табияттын, жаратылыштын да таасири болду го сизге? Мүмкүн. Чынында комузду мен жакшы көрчүмүн. Экспедиция чыкканда комуздун мынтык катарында азынып алып жүрчүмүн да. Анан түштө тамак септемет отонан комуз чертип, кээде баягы жумуштан кийин акырын чарчасаң аттын үстүндө жага келатып, ошондо эле комуз чертип келип, ошондой болчу. Ошол комуз мынтык катарында азынып жүргөндөгү бир окуяны айтып берейин. Маршруттан бүтүп лагерь түгөстө келатам да, бир киши чыгып калды. Дагы атчан киши ылдамыраак басырып. Улум, эмне кылып жүрөсүң? Ферза тоо таштарды иликтеп жүрөм. Тоо ташты иликтеп эмне аласың? Карта түзүп жүрөм. Карта түзүм деген көп түшүнүксүз кишиге. Бу таштардын эсебин алып жүрөм, аксакал. Кайсы таш эсебинде алмак беле. Бу аксанганын эмне? Ошо кездерде суураткандарга, аткандарга тыюу салган. Асынып жүрөм, комуз. Кайчы комузду киши асынып жүрмөк беле, сууратып бирдемеден атып жүргөн эмесиң го сен. Жашырбайды ғой деп дагы бир топ суроо калды. Кайжер иштейсиң? Фрунзеде академия иштейм. Кой, сен биздин айылдын балдарысың го. Калпак кийип жүрмүн ошондо. Айылдын балдарымын, бирок кайсы айылдансың? Жумгалмын. Койчу, нарынын башында болгон. Биздин айылдын балдарысың, абдан ушундай азыркы балдар жаман бузулуп кетти. Каяктан келатасың? Бул Юнтүр-Күнтүрдөн келатам. Картада Юнтүр-Күнтүр деген суу бар болчу. Ошонун башында жүрүп келгем да. Ошонун агчуусу келди аябай. Вот заман бушулат деген ушул. Баятан бир суроомо түзүк жооп берген жоксуң. Заман бушулат деген ушул. Хәтта тилдеп, таргап, атын ылдан басырып кетип калды. Комуздун пайдасы эмес. Ошондой учурлар болгон. Комуз ошентип чертип жүрүп эле анан оон чыгарып калдыңызбы же? Комузду качандан баштап үйрөндүңүз өзүңүз? Комузду ошол мен мектепке бара элек кезимде эле. Кичинекейиңиз. Менин агам комуз чертчү. Андан комуз үйрөнөбүз деп достор келип, колумундай бас дегендей бас деп колун бири-бирине байланыштырып, чертип ушундай өтүп кетишчү. Алар кеткенден кийин ошол обонду мен отуруп келтирип, апама, апа, обон туура келип атат, обой, туура келип атат деп анан ошотчу. Тигилерди көрүп атып эле үйрөнүп алган да. Ооба. Анан ошо кезде обондорго шыкты окшойм, ылдама үйрөнүп алып, ээлердап жүргөн обондор менен ырдай берчимин, комуз чертип берчимин. Мектепте жүргөн ошо мектептин комузчусу болуп өзүңүз художественный кружокторго дайыма катышып жүрдүм. Биринчиден 10-класс бүткүчөк. Өзүңүз да обон чыгарып, күү чыгарат деп уктук го. Ооба, 5-6 обоным бар. Бирок аны бирөөлөр ырдап эле өткөн жери жок. Бир обонду Жамин Акималиев ырдап жүрдү. Анан кийин мен ырдасам, сен Жамин Акималиев туура ырдайт турбайсың деп. Мынтип обондорун ошо өзүңүз чыгарган обондорду мындай обончуларга көрсөтүп, ырчыларга берип, антип кызган жок. Ошону аракет кылам, мен эмнегедир тартынчымын. Жетимдиктен эмес, өзүм абдан тартынчаак, уялчаак, ушундай кишимин да. Мен обон чыгарып атам, күү чыгарып атам айткандан эмнегедир тартынчымын. Бирок эми деле кеч эмес да, эми деле нотага түшүрүп, Ооба, ошол менин обондорумду Молдогазиев, Турганбай деген композитор киши бар. Ошол нотага түшүргөн. Нотага түшүргөн Бакиров 80 жаш деген бир китеп чыгып, мен жөнүндө бир топ кишилердин аңгемелери айткандары киргизилип, ошондо мен ошо ырларым, ошо Молдогазиевдин түшүргөн ноталарын, бир күйүмдү да бир композитор нотага түшүрүп, ошол өлкө бар. Ошол обондор апас 80 жылдык дегенде бар. Башка Акбай Чым кымбатым деген ыры бар болчу. Киши 70 жашка чыкканда бир жакшы сөз айтып коеюнчу деп ыр жазып, обон чыгарып ырдап жүрчүмүн да. Ошол ырды койсоң өтүп кеткен 40-на
камынып калганда кызым да бир тааныш композитор бар экен. Ошого чалса, давай алып кел деп аранжировка кылып, аны дагы бир ырчы, жакшы ырчы, кыргыз эл артисти. Тиги дагы жакшы композитор экен, бир азыр. Ошол экөө ырдатып жастырып койду. Акбай Бисем кымбатын аягын кичине өзгөртүп туруп келди. Коштошуп. Ырлар кээде өзүнүн чыга берет, тоодо жүргөндө ырдайсың. Сонун өзгөчө күн батып келатканда тоолордун баары кызарып, тоолор үнчө бир шаңдуу көрүнүп, жаңырып, ооба. Өзүнчө делебең козголуп кеткен учурлар болот. Ырлар өзү эле келет ошол кездерде. Азыр ырдайсызбы? Жок, азыр ырдабай калдым. Үнүм болбой калды. Күй чертесиз бирок. Ооба, күй чертем. Өзүңүздүн күйлөрүңүз чертесизби? Өзүмөн бирөөнү чертем, дагы көптөн бери кийин бир теориялык иштерге киришип алып, ал абдан көп тармактуу экен, тиягын биягын литература издеп, окуп, неметип, ошонун колум бошобой калды. Таптакыр колум бошобой, ошолор менен элек болуп, ырдаган да жок, күй черткен да жок, коланчалык эмес. Отургандан чертем. Бирок азыр чертип бере аласызбы? Чертем. Бир күйүңүздү чертип бериңиз. Өзүм чыгарган күйдөн. Өзүңүз чыгарган күйдөн. Көкөтөйдүн акшы болуп өткөндөн кийин Кытайлар кыргыздарга кичине зордук көңгөн деп жылкысын чаап кетип. Анан бүткөндөн кийин Манас кыргыздын жети хан деп коет, алар чогултуп алып кеңеш курат. Эмне кылабыз? Кытайлар биз ушинтип кичинекей ыдык көргөзүп кетти. Эмне кылабыз? Бирөө айтат, ой Кытай деген көп эл, коем ошойдон тим калалы дейт. Бирөө айтат, жок, өлбөгөн жерден алыш керек, Кытайга барып согушачабыз. Ошентип өлүмдөн намыстуу кийин өйдө болгон кыргыздар болуп туруп анан жөнөйт. Чоң азат башталат. Бирок Кытайдан алы жетпейт. Чоң азаттан кыргыз жеңилет. Кыргыздар хандыгы жок, тарап тудасы болуп жүдөп калышат да. Анан ушу 4 бөлүк. Биринчиси кеңеш, экинчиси талкуу, үчүнчүсү уруш, төртүнчүсү анан кайгага чөгүп, ыйлап, бостап жүргөн кези. Ошол 4 бөлүк азыр ушуну чертип берейин.
чыгарган күбө? Ооба. Демек сиз Өзүм Манастын обондорун, Манастардын обондорун. Демек сиз Манасты жакшы билген үчүн ушундай күбөнү чыгарып атасыз да. Манас бала кезимде угуп жүрдүм, окудум. Манас менен чоңойдук да. Биз студент кезде Саякбай Каралиевдин концерти болчу. Филармония бул жерде турчу кезде. Азыр ал жерде жилой дүкөн ушундай. Филармония ушул жерде болчу. Бүсөр экөөбүз келчүбүз. Ошол Саякбайдын Манасын угуп өтүп кетчүбүз. Анда ошондо айшы сурачу элден. Эмне айтып берейин? Кээ бир айтты, чоң зат айткан деп. Кээ бир айтты, тайторун чапкан айткан деп. Ушундай. Ошондо элдин суроосу менен күпүлөтүп айтып берчү. Ыйлап да жиберчү. Улуу инсанды көрүп калган экенсиз да, Ооба. Апас Бакирович менен маектешип жатып, агайдын геология илими менен эле эмес, философия, ал тургай футурология илими менен дагы алектенип жатканын байкадым. Себеби агай ыр күү эле чыгарбастан фантастикалык аңгемелерди жазып, техника өнүгүп, акыл үстөмдүк кылган заманга жеткенде адамдар кандай жашоодо жашап калаарын алдын ала сезип, туюп, ноосферология, ноократия деп аталган илимий философиялык китептерди да жазган. Апас Бакиров илимдин бир докторун, 10дон ашык кандидаттарын чыгарып, жаш илимпоздордун устаты да болгон. Апас Бакирович, анан сиз ыр да жазасыз, аңгеме да жазасыз, фантастикалык аңгемелериңиз да бар экен. Ооба, эми кээде бир ой келип калат. Бала кезде, жаш кезде балдар үчүн бирдеме жазсам деп, Жаш Ленинчи деген журнал бар болчу. Ошого пионер деген кесип бар болчу. Ошого жомок жазып калчумун, аңгемелер жазып калчумун геологдордун турмуштан. Ошондой болуп калчу. Анан кийинирээк фантастика келип калган. Мен өзүм жердин пайда болушун, анан өнүгүшүн изилдеп келатам да. Ошону келип бир чоң теорияга туш келип калдым. Системный подход в геологии деген багытта иштеп жүрдүм да. Уже докторский жактап бүткөндөн кийин эме. Системный подход деген бүт илимди баарын таркаган. Системный подход геология, системный подход биология, ушундай. Анан геология менен жүрсөм, система деген өзү жакшы түшүнүксүз эмес экен. 45 азыр 50ге чыгып кетти. Определениясы бар. Система, что такое система деген. Анан геологиянын өзү система экен да, жаратылыш системасы геологияда абдан жакшы көрүнгөн. Минералдар атомдон, кристаллик решеткадан турат, анан кристалл пайда кылат. Тоотектер минералдардан, алардын түзүлүшү, анан тоотектин өзү, форма тела ушундай. Ошентип система дегенге мен жаңа определение бердим. Геологиянын геологический подход к системным анализу дегендей болуп калды да. Анан башкача определение болуп, ошонун негизинде системалардын физический величина, физик чоңдуктары менен неметип көрүп, өзүнчө бир формула таптым. Зат плюс энергия скобканын ичинде пространство. Анын көбөйтүлгөн энтропия плюс информация скобканын сыртында время, вакыт. Бирөөгө системадан 2 бөлүктөн турат экен. Система, менде система, сизде система, могу турган аспапта система, барлыгы система да. Столда система, коргоосу, жүргөмүштө система, атомдун бөлүктөрүдө система, мегасистема, галактикада система, күн системасы да ушун. Система бүт жаратылыш система түрүндө кезигет да. Система татаалдашкан сайын информация көбөйүп, чоңоюп, кийин биологический системадан улам кийинки поколение информацияга бай болуп жүрүп отурат экен да. Аягында акылдуу адам, акыл пайда болот экен. Көп клеткалуу болгондон кийин информацияны алып жүрө турган өзүнчө клетка пайда болуп, нервный клеткасы. Алар улам, мисалы үчүн куртта 5-6 клетка ончакты. Анан улам көбөйүп отуруп, неметип отуруп, адам баласынан кийин абдан чоң. Информацияга бай, нервный клеткага абдан бай бул адам. Ошол бир деңгээлге жеткенден акыл пайда болот экен. Акылга чейин өнүгүү биологический системанын өзүнүн ички түзүлүшүн, улам татаалданып эле жүрүп отурат экен да. Акыл пайда болгондон кийин акыл айлана чөйрөнү өздөштүрө баштайт экен. Технологиянын өнүгүшүнөн да коомдун түзүлүшүн өзгөртөт экен. Азыр информационный обществонун куруп атат азыр. Санариптик технология, IT технология дегендер бизге кирип келип атат да. Телефон жок, жашоо болбой калганынан эми дагы укмуштуу технология келип атат. 3D технологиясы, нанотехнология, молекулярный биотехнология, дагы толуп жаткан технология келип атат.
ошолор чогулуп келип эмержентный эффект деп коет, чогулуп келип дагы коомду өзгөртүш керек. Тиги жагын сөзсүз өзгөртөт. Ошол өзгөргөн коом эми агесте ошол технологиянын жардамы менен адам өзүнүн денеси үчүн жүрүм турумун, турпатын өзгөртүп алууга мүмкүнчүлүк болот экен да. Айлана чөйрөнү өзү каалагандай жасап алганга, эгерде өзүнүн мурду туура келбесе аны оңдоп ала тургандай, ушундай акыл үстөмдүк кыла турган. Акылдын жардамы менен эмтиң баарын түбүндө акыл туруп атат да, технологиянын өнүгүшүнүн баарында. Информация акыл келди. Акылдын пайда болушун даже кээ бир кишилер жандын пайда болушуна теңештирип атышат да, акыл ушунчалык. Анткени акылдын негизинен цивилизация пайда болду. Жаратылыштын өзүнөн ашып кеткен действиясы бар. Азыркы турмуш болуп атат, акылдын негизин өтүп жатабыз. Анан кийин ошол акыл үстөмдүк кылган заман келет. Акыл үстөм деп койдум. Мурун ноократия деп атаган, ноократиянын китебинде бар. Ноосферология деген китеп бар. Адамдын тилеген эмне? Эң акылдуу киши, эң акыйкаттуу, адилеттүү, сулуу, сүйкүмдүү, периштедей болгон кишилер болот. Айлана чөйрөнүн баарын, айлана чөйрөдө азыр эмне? Мисалы үчүн, азыр эле уча турган машиналар пайда болду. Кытайлар өзүнчө завод куруп, уча турган машиналарды сериялык формада чыгара турган болуп атышат. Водородный двигатель дегендер чыгып атат. Ал водород кислороддун пайда болуп, аягында буу, суу, түтүн анапындай деген жоголот. Анан тиги уча турган транспорттун средство болсо, бизге чоң жолдордун кереги жок. Чаңдаткан, көпүрөнү салып кереги жок, туннелдерди салып кереги жок. Баарынын түтүнү жок, чаңы жок, жердин баары гүлдөп өскөн, нелердин баары мурунку жаратылыш шартына кайра келе турган заман болот. Ошентип бейиштегидей шартта периштедей адамдар жашай турган заман болот. Акыл үстөм коомуна ушундай болот деп. Ушундай фантастикалык чыгарма жаздыңыз. Ушун негизинен бир эле кичинекей көрүнүш. Анда мындай, ысык көлдө салып жүрөм. 21-кылымдан келген киши. Анда ушу акыл үстөм орнуна келип иштеп, абдан алыс убакыттагы кишилерди алдым. Ошол замандын кишиси келип бизге неметип калат. Мен жолуп калып, аланы мени конок кылат. Эми ага кезде ошол акыл үстөм болуп жүргөн кезде тамак аш, эт, сүт, кымыз неме дегенин баары углеводороддун эле бир формасы. Углеводороддун структурасын өзгөртүп койсоң эле ошол эт болот, сүт болот, кымыз болот, нан болот дегендей ушундай. Ошолордун баарын формуласын жазып, таблицага киргизип алган. Анан ал киши келип кыргыз экенин билип, адагы кыргыз болуп калат. Анан менин заманымда кымыз жакшы көрөм, 5 бармак жакшы көрөм. Анан ошол жардамчысы киши түрүндөгү жазалма интеллект. Ал баарын жазат. Отуруп тиге төшөк болуп берет, стол болуп берет, кийим болуп берет. Ушундай темада жазылган болчу да. Эми каарылыкты оор деп жүрөбүз. Каарылык эмне болот? Бул клеткалар барып көп өлөт экен. Өлбөгөндөр өлүп калгандар катып бара-бара ошо каарылык ошондон экен да. Ошол өлүп калган эмелерин алып салып кайра жаш клеткалар жаратып неметип койсо, кайра жаш болуп калат экенбиз. Кийинки заманда ошол келет. Технология ошого алып барат. Эл ушундай жерге алып жашайт дегендей. Апас Бакирович, ушу сиз мына 90 жашка келгенче акыл эсиңиз тунук, кыймыл аракетиңиз да сонунда комуз чертип дагы эле шаңдуу шайдоот жүрүп атасыз. Буга ушул илимдин, анан жанагы тоо ташта кыймылдуу жүргөн нерселердин таасири болдубу? Мүмкүн. Мен чын эле ошол кыймылда жүрдүм. Үйдө жүргөндө эле тынч отура алчу эмесмин. Эртең менен эрте туруп, чуркап. Мурун автомобилин дорожный техникумунун жанында жашачубуз. Мен бабичем ошол техникумда мугалим болуп көп иштеди. Ошол жерге мугалимдерге үй салынып, ошол жерден квартира ушунда жашап калганбыз. Эртең менен туруп алып, аркы азыр шаар болуп кетти. Мурун ээн талаа болчу. Ботаник садтын бир бөлүгү болуп. Ошол жака чуркап келип, жуунуп алып, тамак чөп, бияка инска чейин жөө келип, андан кийин кайра жөө үйгө барып ушундай болчу. Андан кийин ушул жерде бир үй бар болчу, 2 этаждуу. Ошондон үйгө алып калып, бул жерге келгенде чуркачмын эртең менен. Жакшы жери ушул ден соолун чыңалганга ошол жардам берсе керек. Жаман жери болду. Эртең менен мен чуркап келгенден кийин олордун капкара ыш болуп калчу. Мурдуман эметип
Ошонун деп ойлоп атам, Хоббл деген бир оор бар. Өпкөмдө бронхиттен өтүп кеткен жерлер. Хоббл деп коётун, дагы бирөө башка эки формасы бар. Хоббл ошол дайыма чаң жерде, булган жерде жүргөн кишилерде болот экен. Мен иштеген жерим кышында болсо геологияда, жайында болсо сол салкын абада, таптаза жерлерде жүрдүм. Чаң жерлер жүргөн почти болгон жок да. Ошон үчүн мен ойлойм, жана эртең менен чуркап неметип келгенде о Бишкектин үстүндө илинип турган смог ошол таасир этти окшойт. Бирок бул бир канча жыл мурда да, Бир канча жыл мурун, мен көп болду, көп жылдан бери ушул жерде чуркап жүрчүмүн да. Оорумду 3 жыл болду, Хоббл болуп ооруп калганым. Апас Бакирович, сиз көп жылдар бою жетекчилик кызматта да иштедиңиз. Илимдин докторун, анан бир канча кандидаттарды чыгардыңыз. Анан шакирттериңиз да көп экен. Аларга да мындай илимий багыт берип, жол көрсөтүп турдуңуз. Бул дагы бир өзүнчө түйшүк, өзүнчө бир мындай талант керек да буга дагы. Ооба, мында биз бир багытта, мисалы үчүн метаморфизм деп атпайбы? Ошол багытта чечилелик маселелер көп. Могу багытта сен иште. Момундай жетишкендиктер бар. Могу жерде жетишпеген жерлер бар. Ошону сен изилдесең, момундай жетишесиң, момундай жыйынтыкка келишиң мүмкүн деп, окуучулар өзүлөрү кээ бирөөлөр ошо макул болуп кетишет. Кээ бир макул болуп алып, алы жетпей калышат. Кийинки учурда метаморфизм жаман жери абдан бир тонкий анализ жасаш керек. Минералдар өзү таза болбойт. Минералдын ичинде включение деп коет, майда кирген башка нерселер толуп атат да. Ошолорго тийгиз мындай мурун минералдардын өзүн бөлүп алып эле ошону талкалап туруп химический анализ жасачубуз. Бирок туура болбойт экен, анткени ичиндеги башка эле состав, башка болгон включениялер болот да. Ошондон немес үчүн азыр диаметри 5 ангстрем келген точкадан химикалык анализ жасап алууга болот. Лазердин күчү менен күйгүзүп, спектраль эметип. Ошондой приборлор Советтер Союзунда эле жок болчу бизде. Советтер Союзунда бир эле жер бар болчу, Новосибирскиде. Анда да ошо алмаз менен иштеп жүргөн кишилер, алмаз таап беребиз деп, алмаз таап келип, мына ушуну издеп беребиз деп айтып, жетекчилер кирип атып, бир прибор $500,000 бир прибор. Ушу кезге чейин ал прибор алган кишилер жок. Кудай жалгап, Япониядан киши келип калды, метаморфизмди изилдеген. Аны ошо киши мени чакырып калды. Барып 3 ай Японияда жүрдүм. Анда ошо комустун пайдасы болду. Комузду алып алган жакшы болуптур. Барган жерде мени кабыл алган профессор Тагири деген. Ошо киши уюштуруп жүрдү. Япониянын 8 шаарында, 8 университетине барып, лекция окуп, ар бир жерге келгенде комуз чертип берип, ырдап берип, кыргыз деген ушундай эл болот экен деген. Ошондо студенттер бирөө сумкамды алып, бирөө комузумду алып, бирөө дагы кийимдеримди алып, ушуну коштоп жүрүшү шаарды көргөзүп. Комуз алып барып бир жолу жакын жерге баргам, чайын берип, неметип, болуптур деп мындай жөнөкөй эле жиберип ийишет да, коштошуп эле. Мамиле такыр башка. Комуз менен барып комуз чертип ырдап бергенден кийин алардын мамилеси башка. Ошо япондуктар айтып калды, окуусуңарды жибер. Япондуктар Японияда сени колдогон кишилер досуң көп, жардам беребиз сага деп. Жылга мага менин өзүмдүн адресиме кат келчү. Мындай окуу жарыяланып атат, студенттикин жибер деп. Ошентип Япониядан 10 балам окуду, жанагы приборлорду өздөштүрүштү. Бирок бияка келгенден кийин ал прибордо жок. Зарплатасы начар, же кайра Японияга кетип калгандар болуп атат. Же болсо азыр бизде чет элдик компаниялар иштейт да. Кендерди казып неметип. Ошолорго кирип кетип жүрүшөт. Келгенден кийин иштеген балдар аз эле мени менен. Бирок эгерде азыр прибор алып немесек, ошо балдар казынкыдай иштеп кетиши мүмкүн. Апас Бакирович, Союз кезинде баягы сиздерге илимге жакшы көңүл бурулуп келип, анан Союз тарагандай оор эле болду го, Ооба, Союз тарагандан кийин оор болбойбу? Союздун акыркы жылдарда перестройка деген бир бала болгон. Ошол кезден баштап академия наук кыскартып эле келатат. Улам жаңы жетекчи келгенин дароо кыскартышка академияны. 4000ге жакын сотрудниктер бар эле, азыр аз эле калса керек, 1000ге жакын эмес, бүт академия боюнча. Биздин геологияда 300дөн ашык киши бар болчу, азыр 60 киши.
дагы кыскарткыла деп атат, оптимизация жасагыла деп. Бул жетекчи келгенден кийин баарыбыз кармап тура албайбыз, чыгараттык жактан табабыз. Кыскарыш керек деп эле илимди бир чоосуз нерсеге, кереги жок нерсе сыяктуу кабыл алышат экен да. Бир жолу бир окуя болду. Советтер Союзунда Международный геологический конгресс болуп калды. Кыргызстанда өтө турган экскурсиянын жетекчиси, научный руководитель мен болуп калдым. Ам бир топ жаралар өкмөттүн атынан кат жазыш керек. Ам өкмөттүн балдарына барып калдым. Кат жазыш керек. Отурган чиновниктер да отурса бир кабинетте 5-6 киши. Ошо сүйлөшүп атышат. Илимпоздорго азыр Турдак Мусаевич жакшы иш жасап бериптир. Библиотека курулуп, азыркы жана Ленин атында ошо окумуштууларды чакырып, зембил ташып, кирпич ташып иштешип калыптыр да. Турдак Мусаевичтер жакшы иш жасап бериптир. Тимил отурган элди ушинтип иштетип атат дегендей сөз кылып атышат да. Окумуштуулар жөнүндө ошол жетекчилердин түшүнүгү ушундай болсо керек. Апас Бакирович, мына 90 жашка келип, ушундай илимдин туу чокусуна жетип, ушундай кадыр барк сый урматка жетип, ана мына бала чакаңыз дагы жакшы кадыр барктуу, үй бүлөңүз дагы ыймандуу жакшы үй бүлө болгонугу ушу жашооңуздан көрүнүп турат да. Анан артыңызга кылчайып туруп, өзүңүзгө ошо жашап өткөн өмүр жолуңузга мындай ыраазы болосузбу же дагы аяттын могу жерде минтсем болмок, бул момундай болсо болмок деген өкүнүчтөр болот бекен? Албетте. Андай өкүнүчтөр көп эле. Бирок жалпысынан эгерде мен кайра төрөлүп кайра жашай турган болсом, ушу геологияны ушу багытта алмакмын. Анан жанагындай тегиндей кылбасам болмок экен, тигин тимеле койсом болмок экен дегендер бар. Ошолордон кутулуп түз келмекмин. Жаш кезиңизде мындай бир учурлар болот го, бир көпкөнчүлүк же бир түшүнбөстүк болгон. Ошондой учурларыңыз болдубу? Эми андай учурду мен могу эмгектин үстүндө болдум да. Тиги жетпей атат, бул жетпей атат. Ошол мисалы үчүн директор болгон учурда жанагындай бурулуш учуруна туура келип калдым. Тиги жетпейт, бул жетпейт, зарплата жетпейт, сотрудник кетебиз дешет, оборудование жетпейт, таллага чыгалы десек транспорт жок. Кыйын учурда, кыйпычыкта беле жүргөн учурда түшүп келип калдым. Ошон үчүн менде анчалык мындай көбөйүп кеткениме болгон жок го деп ойлойм. Анткени дайым эле кыйынчылыкта жүрдүм мен. Азыр деле ошол тиги жетпейт, бул жетпейт көп. Апас агай, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болуңуз, жашыңда берсин, мээнетти карыганда берсин, дөөлөттү деп ушундай мээнеттен, илимдин аркасынан түшүп, эмгектенгениңиздин акыбети кайтып минтип, илимдин даражаларын алдыңыз, сыйлык наамдарды алдыңыз. Анан эң негизгиси мына кыздарыңыздын, уулдарыңыздын, неберелериңиздин төрүндө сыйын көрүп отурасыз. Бул эң башкы байлык го дейм. Дагы эле иштей бериңиз, акыл эсиңиз тунук, кыймыл аракетиңиз баары сонун демексиз, дагы иштешиңиз керек. Рахмат. Чоң рахмат. Аракет кылайын. Жашоодо бар тарабы шай келген, өксүгү жок турмуш болбойт эмеспи? Апас Бакировичтин бир арманы 90 жашка келгенде 70 жыл бою бирге жашап, турмуштун эле эмес, илимдин дагы ысык суугун бирге көтөргөн өмүрлүк жубайы Бүбүсара байбичесинин өтүп кетиши. Анткени менен 5 уул, 1 кызы, 11 небере, 10 чөбөрөсү академик атасын айланчыктап жакшы багууда экени Апас Бакировичтин өң келбетинен көрүнүп турат. Дагы деле илимди ойлонуп, илим жана чыгармачылык менен алектенген Апас Бакировичке бекем ден соолукка алайбыз. Урматтуу угармандар, сиздер уккан Дүйнө өмүр программабыз болду. Биз 90 жаш кутман куракка келип, дөөлөттүү карылыкта өмүр сүрүп, илимди багындырган Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, 3-чү даражадагы Манас орденинин кавалери Апас Бакирович Бакиров менен таанышып, илим, жашоо, турмуш багытында маектештик. Берүүнү даярдаган Найзира Абдукайымова. Саламатта болуңуздар.